Россияга Афганистандан мигранттар чакырылабы? Кыргызстандын 91 миң жараны кара тизмеге киргизилди. Эми мындан кийин мигранттардын телефонун метродо текшере баштайт. Мигранттардын көйгөйү боюнча Тышкы иштер министрлигине жана Миграция министрлигине тапшырмалар берилди. Кандай жардам беребиз, айтыңыздарчы. Бекинип жатышат үйлөрдө. Мага 100 адам жазды. Сизге келген арыздарды сиз бизге берип койсоңуз, биз өкүлчүлүк аркылуу эми ар бир маселе индивидуалдуу болот экен да. Жанагы биздин мекендештерибиз ушул жактын укук коргоо органдарына кармалганда биздин посольствонун баягы өкүлдөрү ошол жеринен барып юридический жардам берип ушундай бир услуга көрсөтүлөт экен да. Ошол жерде көйгөй жаралып атат да, ошол кызматкерлер жетишпей калып атат да. Анткени кээде баягы кабар кеч түшөт да, камалып калгандан кийин, жосу соттолуп кеткенден кийин, жосу сот болорду ошондо. Ошондуктан биз азыр баягы мүмкүнчүлүккө карап иштеп атабыз, бирок Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: Метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube катталуучулар. Кайрадан эле мекендештерге миграция жаатында маанилүү жаңылыкты бөлүшкөнү туура көрдүм. Андыктан каналга катталыңыздар, бирден лайк басыңыздар, максималдуу түрдө ушул видеону таратып коюңуздар мекендештер. 91 миң мекендешибиз бүгүнкү күндө кара тизмеде турат экен. Бул кара тизмеге келип чыгышы 2 штрафтан жогору алган мекендештерибиз кара тизмеге түшөт. Бул Россиянын мыйзамы боюнча. Буга чейин ушундай айыппул штрафтар боюнча мен 2 штрафыңыздар болсо Сахара барсаңыздар депортация болосуздар, же 2 штрафыңыздар болсо Россияга киргизбей коюшу мүмкүн деген маалыматтарды айтып чыкканда көпчүлүгүңүздөр комментарий жазасыңыздар. Мен ал штрафтарды төлөгөнмүн го, ал дагы эсептелинеби деген суроо болуп тур. Россия Федерациясынын мыйзамы боюнча төлөсөң дагы, төлөбөсөң дагы ошондой штрафтар эсептелинет мекендештер. Себеп дегенде баары эле штрафтарды, административдик штрафтарды кылып коюп төлөп коюп жүрө бербейби анда. Ошон үчүн бул 3 жыл бою сакталат. 3 жылдын ичинде сиздер 2 штраф кылган болсоңуздар автоматтык түрдө кара тизмеге киресиздер. 3 жыл бою бул ушундай сакталат. 3 жылдан автоматтык түрдө базадан өчөт мекендештер. Ошондуктан төлөсөң дагы, төлөбөсөң дагы бул жолу эскертип коелу. Көпчүлүк мекендештерибиз 10-сентябрга чейин кирди чыкты кылбастан эле, элчилик ушундай маалыматты берген, кирди чыкты кылбастан эле 5000 рубль айып пул төлөп, реестрден чыксаңар болот деген. Ошондо биздин мекендештерибиздин көпчүлүгү 5000 рубль айып төлөп, реестрден чыккан мекендештерибиз дагы болгон. Ошол дагы бир административный штраф болуп эсептелинет. Эгерде да автоматтык түрдө андан кийин же андан мурун штраф алган болсоңуздар, сиздер автоматтык түрдө кара тизме болосуздар. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандары 91 миңге жетиптир кара тизме боюнча. Ошондой эле ушул маселелер, мигранттардын реестр маселеси, печат маселеси боюнча, ошондой эле көптөгөн бир маселелер боюнча Тышкы иштер министрлигине ушул тапшырмалар айтылды, көйгөйлөр айтылды. Ошондой эле Миграция министрлигине дагы ушундай маалыматтар айтылып, тапшырмалар берилди. Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Ошондой эле жакында Афганистандан дагы Россияга мигранттар тартылуу пландалууда. Ошондой эле жакын арада же болбосо ошондой мыйзам чыгыптыр. Метролордо мигранттардын телефондорун текшерүү боюнча. Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Ушул боюнча кененирээк маалыматтарды беребиз. Каналга катталыңыздар, бирден лайк басып, максималдуу түрдө таратканды унутпаңыздар. Саламатсыздарбы, Учкунбек каналында жаңылыктар топтому.
Москва метросунда жүргүнчүлөрдүн уюлдук телефондорун тандалма түрдө текшериши мүмкүн. Метрополитендин басма сөз кызматы билдиргендей, бул жаңы чара жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууга багытталган. Ошол эле учурда бардык жүргүнчүлөр мурдагыдай эле металл издегич рамкалар аркылуу милдеттүү текшерүүдөн өтүшөт. Текшерүүгө негиз болгон буйрук 2025 жылдын 1 мартынан тартып күчүнө кирген. Документке ылайык телеаппаратуралар, фотоаппараттар, уюлдук телефондор жана жеке компьютерлер күйгүзүлүп, иштеп жаткандыгы текшерилет. Өткөн жумада социалдык тармактарда Санкт-Петербург метросунун кире беришинде да телефондор текшерилип жаткандыгы тууралуу маалыматтар чыккан. Жүргүнчүлөрдөн түзмөктөрүн күйгүзүүнү суранышкан, ал эми телефону разряд болуп калган адамдарды метрого киргизишкен эмес. Санкт-Петербургдун бийлиги бул текшерүүлөр коопсуздук чараларын күчөтүүгө байланыштуу экенин түшүндүрүшкөн. Орусияга Ауганстандан эмгек мигранттарын тартуу пландалууда. Россия менен Ауганстан Ауган мигранттарын жумушка тартуу маселесин талкуулап жатышат. Бул тууралуу ТАСС агенттигине Ауганстандын Москвадагы элчиси Гүл Хасан билдирген. Анын айтымында эки өлкөнүн ортосунда буга чейин сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, миграция маселеси боюнча оң жыйынтыкка жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Эки тараптын ортосунда сүйлөшүүлөр болду жана миграция маселеси боюнча жаңы натыйжаларга жетебиз деген негиз бар деп белгиледи дипломат. Хасандын айтымында Ауганстандын калкы негизинен жаштардан турат. Өлкө керектүү тармактарга квалификациялуу жана кесипкөй адистерди жөнөтө алат. Кандай жардам беребиз, айтыңыздарчы. Бекинип жатышат үйлөрдө. Мага 100 адам жазды. Биз могу квартирадан чыкпай, ошол жердеги туугандарыбыз, тааныштарыбыз, досторубуз акча берип, бизге жардам берип, ошол акча менен тамак жеп ушул жерде жатабыз. Же Кыргызстанга кете албайбыз, акчабыз жок. Же жумушка чыга албайбыз, же кайра ошол реестрде барып немете албайт, же реестрден чыгара албайт, же печатин койдура албайт, же посольствого бара албайт. Биз ошондой мекендештерибизге кандай жардам беребиз, айтыңызчы. Ошол сизге келген арыздарды сиз бизге берип койсоңуз, биз өкүлчүлүк аркылуу эми ар бир маселе индивидуалдуу болот экен да. Ошо ар бир маселе боюнча ошону талдап, карап, кандай жардам бере алат биздин өкүлчүлүк, ошол аркылуу бир чечимин издейлик табат. Чыгып атат да мына. Менин коллегаларым да айта кетишти буга чейин. Бир көйгөй бар экен, ошол жанагы биздин мекендештерибиз ошол жактын укук коргоо органдарына кармалганда, биздин посольствонун баягы өкүлдөрү ошол жеринен барып юридический жардам берип, ушундай бир услуга көрсөтүлөт экен да. Ошол жерде көйгөй жаралып атат да, ошол кызматкерлер жетишпей калып атат да. Анткени мына Москва жергесинде өткөндө мен маалымат алдым, 350 000 жараныбыз бар экен да. Эң көп эле Россиядагы жарандарыбыз ошол Москва шаарында экен да. Кээде баягы кабар кеч түшөт да, камалып калгандан кийин, ошо соттолуп кеткенден кийин, сот болорду ошондо. Ошондуктан биз азыр баягы мүмкүнчүлүккө карап иштеп атабыз, бирок бизде азыр технический оснащенность Москвада жакшы эле, бир 12 машина, 14 машина ушундай бар. Бардык условиялар бар алардыкы. Миграцияда ата-энелери миграцияда жүргөн балдарга өзгөчө көзөмөл жүргүзүлсө, мектептерде дагы ушул сөзсүз психологдор иштесе, сөзсүз үй бүлөлүк дарыгерлер алардан кабар алып турса, ушул соцсайтистер бирге иштесе, ушул зордук зомбулукту алдын алсак жакшы болмок да. Өзү негизи уже зордук болгондон кийин гана кыйкырып жатып калбастанчы. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51.
Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.